Барпы айыл аймагынын үлгү айылындагы түшүмдүүлүгү аз, камыш баскан 20 гектар аянтка логистикалык борбор куруу пландалууда. Эгерде бул жердеги логистикалык борбордун курулушу ишке ашпала турган болсо, айыл чарба продукцияларын бул жерде сактап, аларды чет өлкөлөргө экспорттоого жол ачылат. Логистикалык борборду ушул жерге курууну Барпы айыл аймагы сунуштаган. Анткени алардын балансындагы саздуу жердин түшүмдүүлүгү азайып кеткен. Ижарага иштеткен дыйкандардын чыгышасын актабай, айласын кетирчү. Бүгүнкү күндө биз районго бергенбиз, комиссия түзүп, жерди аныктап берип, корутунду чыгарып берип. Азыр ушул райондун комиссиясы келсе, корутундуларын берген болсо, биз тийиштүү документтерди даярдап, өкмөткө жөнөтөбүз. Логистикалык борбор менен катар эле ал жерде терини жана жүндү кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу жагы да каралууда. Жергиликтүү жетекчилер кабарлагандай, жердин документ иштери аякташы менен курулуш баштоого кызыктар инвестор да даяр. Алар бул жайга 25 миллион доллар жумшоого даяр экендигин билдиришкен. Чоң кампалар курулуп кала турган болсо, ошол биздин дыйкандарыбыздын колу узарат деген ойдобуз. Жашылчалардан Россия кардал болуп атат, биздин таза тоолуу район болгондугун айланыштуу ушул жашылчаларды көп экспортко чыгарсак болот. Мындай ири долбоор ишке ашып калса, Сузак районунун гана эмес, облустун дыйкандары менен багбандарына чоң мүмкүнчүлүк жаралмакчы. Анткени бышымчылык мезгилде мөмө жемиштер арзан болсо да, сактоого мүмкүнчүлүгү жоктор сатууга аргасыз болушат. Курулуп калса, бизге окшогон дыйкан чарбаларга кыйла жеңилдик болмок. Биздин өстүргөн мөмө жемиштерибизди сактап, кичине болсо да кымбатыраак ценага сатып алганга возможность болуп калды. Болуп калат эле. Белгилей кетсек, мындай логистикалык борбор өлкө боюнча бир гана Чүй облусунда бар. Эгер Сузакта да куруу долбоору өкмөт тарабынан колдоого алынып калса, ушул жылдын күз айларынан курулуш иштери башталмакчы. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Сузак району.